Тамара Небылицина 21 жылдан бери пошточу болуп иштейт. Анын жумушу эртең мененки саат 9-да башталат. Алгач эле ал гезиттерди бөлүштүрүп, почтага түшкөн каттарды дарегине жеткирүүнүн камын көрөт. Башында заводдо эмгектенип жүргөн айым почтага күтүүсүз жерден келип калган. Ал күндөрдү азыркыга чейин эсинен чыгарбайт. Учурда Тамара Небылицина өзүн башка чөйрөдө элестете албайт. Я самая старейшая здесь. Бул ишке күтүүсүз жерден эле кошунам аркылуу келип калгам. Башында жумуштун нугун түшүнө албай, ага көнө албай кыйналдым. Анан бара-бара көнүп кеттим. Айлыктын аздыгына карабай калып калдым. Бул жамаатта көп убакыттан бери иштеген мен элемин. Жаштарга колумдан келген жардамымды берип турам. Мен тейлеген аймак бардыгы мени таанышат. Алардын баары менен жакшы мамиледемин. 21 жыл бою карапайым элге кызмат кылган айым жумушун берилип аткаргандыктан Бишкек шаарынын мыкты почтальону деп табылды. Андан республикалык деңгээлдеги мыкты почтальон 2016 сынагында 8 финалчынын катарына кирген. Ар бир кызматкерге алар жашаган аймак бөлүнгөн. Тамара айымдын дагы өзүнө таандык участогу бар. Ал күнүнө 5 чакырымдай жол басып, жайгышы дебей 15 килограмм салмактагы жүк көтөрүп, ар бир үйдү кыдырып чыгат. Кардарлары дагы анын келер малын билип күтүп турушат. Спасибо вам, что вы пришли. Это вот кирпичевые. Это вот Королевские моторины, а это вот Яценко. Жумуштан рахат алган Тамара Небылицина 6000 сомго жетпеген айлыгына деле ыраазы. Ал кара адамдардын берген алкыш батасы баарынан кымбат экендигин айтат. Пенсионеры вот у нас обслуживают. Бул жерге келгенде карлар мени жакшы маанайда күтүп алышат. Электр жарыгы, суу жана башка төлөмдөрдүн дүмүрчөктөрүн чогултуп мага беришет. Мен почтага барып төлөп коем. Бул адамдарга пайдамды тийгизип жатканыма сүйүнөм. Бир канча жылдардан бери иштеп, баарын жакшы билем. Алардын кубанычтарына, кайгы капасына күбө болуп, жакындашып алгам. Жалпысынан өлкө боюнча 920 почта объектиси катталган. Анда 1,5 миңден ашуун кызматкер калкты тейлейт. Кыргыз почтасы ишканасынын жетекчисинин айтымында, мында эмгектенгендердин иши маанилүү жана тийиштүү көңүл бурулуп турушу зарыл. Почтальондун профессиясынын баркын көтөрүү максатында биз мотивация кылуу максатында көп иштерди жүргүзүп атабыз. Премияларды беребиз, мындай бир жолку премия деп коебуз, же болбосо мындай кварталдык премияларды беребиз. Андан тышкары ушул жаңы услугаларды, жаңы кызматтарды киргизгенге карата салым доходдорду көбөйтсө, анын бир бөлүгүн ошо почтальондорго калтырганга. Белгилей кетсек, быйыл өлкөдө биринчи жолу мыкты почточу сынагы өткөрүлдү. Анда жеңүүчүгө алтындан жасалган төш белги ыйгарылды. Бул конкурста биздин каарман Тамара Небылицина эң мыкты деп табылды. Кайыр Жайлообекова, Асхат Касымбеков, НТС.